сактагын деп. Бүгүн Алла субханаху ва таала мени жалган сүйлөгөндөн сактады. Алхамдулилля, бүгүн мен жалган сүйлөгөн жокмун. Бирөөнү да алдаган жокмун. Бирөөнү да сөккөн жокмун. Бирөөнү дагы мен бүгүн ушактаган жокмун. Макулбу? Бүгүн мен дүйнөнү мактаган жокмун. Бүгүн мен динди, Алланы, ахиретти мактадым. Алла Таала бүгүн канча күнөөлөрдөн мени сактаган болсо, я Алла, эртең мындан да көбүрөөк сактагын деген тилек да. Ошон үчүн иншалла Рамазан айды ар бир минуталар өтө баалуу, ар бир минутада Алла Тааланын тарабынан нафахат раббани деп коет. Алла Тааланын тарабынан ушундай бир жел, ушундай бир шамал, ушундай бир Алла толкун, ушундай бир Алла субханаху ва тааланын тарабынан рахматтын эшиктери ачылган ар бир минутада болуп турат. Биз ошолорго алхамдулилля Алла Таалага дуа кылып, жамандан сактанганга, оңолгонго, жүрөктү тазалаганга, ахиретти курганга, ахиретке даярданганга аракет кылайлы тугандар. Рамазан ай касиеттүү ай, сөзсүз биздин жашообузда Курандын үлүшү болсун. Курандын айы, Куранды окуңуз, отуруңуз. Түшүнбөсөңүз да биринчи алиф бир тамга болсо да отуруңуз бүгүн. Ошо тамгага 5-10 мүнөт бериңиз. Ба, та, са, жим. Ошо вакыт бериңиз. Кичине зикирге вакыт бериңиз. Ла илаха иллаллах, астагфируллах. Кичине болсо дагы садака бериңиз. Озачар кыла албайсызбы? Эчтеке эмес. Бир кичине көп болсо канча 2 хурма алдыңыз дагы озачада берип койдуңуз бир канча. Жолдо кетип атыр, тааныбайсыз деле. Ассаламу алейкум деп. Берип коюңуз, эчтеке болбойт. Үйдөн кичине нан пиширип алыңыз. Берип коюңуз, кичине самса, кичине пирожки. Кичине жолдон тааныбаганга эле бир аз эле. Жол болсо мында азыркы жарым литрлик суулар бар экен, жо 0,3 бар экен суу. Легендалар, жосо башкалар. Жөн эле берип коюңуз эне суу. Суу берип коюңуз. Кичине атыр берип коюңуз. Кичине. Күн сайын аз-маздан болсо ошо жакшы иштердин түрлөрүн кыла берели. Үйдөгү машалла, үйдө постоянно эле үйдө өзүбүз кичине кирпир жууп коесузбу, идишак жууп коесузбу, шыпырып коесузбу. Кичине үйдүн тазалыгын өзүбүзгө тиешелүү. Макулбу? Алла Таалам ыраазы болсун.